Ысык көлдө 11 апрель күнү саат 23:08 очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Жер титирөө Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айылында 3,5 балл, Чоң Кызыл Суу айылында 3 балл, Ак Суу районунун Подгорный, Теплоключенко айылдарында жана Каракол шаарында 3 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Баткен аэропорту үстүбүздөгү жылдын 1 апрелинен тарта оңдоо калыбына келтирүү иштери башталгандыгына байланыштуу убактылуу жабылды. Манас аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашканда, аэропортто аэродромдун элементтерин оңдоо, учактарды токтотуучу жайларды жана перрондорду кеңейтүү иштерин жүргүзүүнүн экинчи этабы жүрүп жатат. Оңдоо иштерин айдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана оңдоо иштерине түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт. Жогорку кеңеш персоналдуу компьютерлерди сатып алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматына караганда, пландалган сумма 10,400,000 сом. Конкурстук билдирмени кабыл алуунун акыркы күнү 17 апрель. Техникалык мүнөздөмөсүндө 130 даана компьютер сатып алуу пландалгандыгы көрсөтүлгөн.